Казакстан тышкы соода горизонтун кеңейтүүдө өлкө экспорттук дарамидин 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөп жатат. Бул мүмкүнчүлүктү ишке ашыруу үчүн учурда Индонезия, Монголия жана Бириккен Араб Эмираттары менен эркин соода аймактарын түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирлигици жакында эле Казакстан, Иран жана Сингапур менен ушундай келишимдерге жетишкен. Башкалар менен соода алакага байланыштуу жаңы маалыматтар тармактык министрликтин өткөн жарым жылдык ишинин отчетунда келтирилди. Жыл башынан бери Казакстандын чет өлкөлөр менен соодасы 55 миллиард доллардан ашты. Бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырганда болжол менен 2% жогору. Негизги соода өнөктөштөрү Кытай, Орусия жана Европа биримдиги. Атамекендик даяр өнүмдөрдү ташууга жана тышкы рынокко кызмат көрсөтүүгө артыкчылык берилүүдө. Чийки эмес товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн экспорту 13 миллиард доллардан ашты. Анын ичинен 10,5 миллиардты даяр өнүмдү чет өлкөгө жеткирүү, экспорттун өсүшүнө эл аралык рыноктардан төстүү металлдарга жана күн карама майына суроо талаптын жогору болушу таасир этти. Акыркы жылдары Казакстандын тейлөө тармагы да экспортко оң таасирин тийгизүүдө. Министрлик жаңы сатуу рыноктарына пайда болуш үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана атамекендик өндүрүүчүлөр менен кызматташуу чөйрөсүн бекемдөө боюнча жигердүү иштерди улантууда. Казакстанда жасалган өнүмдү дүйнөгө таанытуу максатында быйыл эле 5 тышкы соода миссиясы уюштурулуп, 150 миллион долларга жакын жаңы келишимдер түзүлдү. Өнөктөш мамлекеттерде Казакстандын соода үйлөрү, биргелешкен борборлору түзүлүүдө. Атамекендик жеткирүүчүлөрдү колдоонун жаңы механизмдери киргизилип жатат. Осы жылдың 20 қаңтарында экспорттық Үстүбүздөгү жылдын 3 айынын 20-сында экспорттук насыя боюнча мыйзам кабыл алынган. Ал камсыздандыруу жана каржылык колдоонун кеңири спектрин ишке ашырууга багытталган. Ушул жылдын 1-жарымында эле экспорттук насыялык агенттик 30 экспортчуларыбызды колдоого алды. Ал эми Казтрейд улуттук оператору быйыл сатуу рыногун кеңейтүүгө кызыктар компанияларды тандап алды. Натыйжада 120 атамекендик өндүрүүчүлөр Кытай, Германия, Катар, Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Өзбекстан жана Кыргызстандын рыноктарына чыгууга даяр. Әмірліктері Өзбекстан және Кыргызстан нарықтарына шығуға дайын. Казакстандын электрондук коммерциясынын чегаралары да кеңейди. Быйыл Alibaba эл аралык соода аянтчасында 70 атамекендик компаниянын өнүмү сатышка чыгат. Бүгүнкү күндө бул глобалдык платформа аркылуу 300гө жакын компания 346 миллион доллар киреше тапты. Мындан тышкары Казакстандагы компанияларда Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кытай Эл Республикасы жана карама-каршы багытта өтө турган электрондук соода товарларын жайгаштыруу жагы бекемделген. Жалпысынан быйылкы жылдын 6 айында өлкө боюнча накталай эмес эсептешүүлөр 1,5 триллион теңгеге жеткен.